Nарын районунун дөбөлү айылындагы кийим тигүү цехинде эмгектенген Жазгул Каратаеваны мамлекетибиздин тышкы карыздары көбүрөөк кыжаалат кылат. Баса турса оюнан кетпей, келечек муундар үчүн бушайман. Бирок кийинки кездердеги алга илгөөлөр, ошого жараша казаны толтурууда пайда болгон жаңы булактар көңүлүн бир аз тынчытууда. Садыр Жапаровдун бул 500 күндүк отчету газетасы колума тийди. Мен азыр ушул жерден бул тышкы карыздарды төлөө убагында төлөө боюнча окуп чыктым. Бул тышкы карыздарды эң биринчи тышкы карыздарды кутулуп алсак, анан калганы өз орду менен болот деп ойлойм. Анан сиздин көз карашта тышкы карызды кутулууга бизде мүмкүнчүлүк барбы? Бар деп ойлойм. Мүмкүнчүлүк. Себеби Кумтөр боюнча, жанакындай чоң ишканалар боюнча айтсак ошолорду убагында төлөсө биз тышкы карыздан убагында эрте кутулабыз деп ойлойм. Ал эми жогорудагы каармандын айылдашы Руслан Жумабаевдин пикиринде, Кумтөрдүн чыныгы ээлерине кайтарылышы өзү мекендеген Нарын сыяктуу алыс аймактардын социалдык экономикалык жагдайларына оң таасирин тийгизбей койбойт. Мисалы жакында эле ушул ири ишкананын Теңиртау өнүктүрүү фондуна чегилген ири суммасына жергиликтүү маанидеги бир катар долбоорлордун жүзөгө ашырылары күтүлүүдө. 30 жылдан бери чечилбей келаткан көйгөй ушу биздин Кумтөрүбүздү өзүнүн 100% мамлекеттин карамагына алды да, ушул болгон каражаттын баары өзүбүзгө түшүп атканда ошо электриктер да кичине аз-маз болсо да сүйүнүп турушат. Аталган басылмадагы маалыматтарга таянсак, кыргыз экономикасынын локомотивине саналган Кумтөр ишканасынан 20 жыл ичинде мамлекеттин энчисине 85 миллион доллар гана туура келген. Эгер өткөн жылы ал 323 миллион долларга чамалагандын көңүлгө түшөк, жогорудагы сумма деңиздин бир гана тамчысы. Ошондой эле алдын ала эсептөөлөргө караганда быйыл бул көрсөткүчтүн 500 миллионго жетери болжолдонулган. Муну менен жада калса оппозициялык күчтөр жана алардын маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да макул. Кумтөр боюнча жазылган бир жакшы макала бар экен. Мен билбеген маалыматтар бар экен, ошолордон маалымат алдым. Анан бул эми бизге өткөнү Садыр мырзанын биз Кыргызстанга өткөргөнгө чоң эмгеги бар. Ошонун эми арты жакшы болсун. Ушул Кумтөр биздин кыргыз эл үчүн иштеген алтын кен болсо жакшы болот эле. Ошо келечекте ушул Кумтөр биздин Кыргызстанды багатко деген чоң шерифте болом. Албетте, тышкы берешелерден толук арылууда бир эле Кумтөр аздык кылар. Ушундан улам бажы жана салык төлөмдөрүн арттыруу жаатында чоң жумуштардын жасалып жаткандыгына жалпысы күбө. Салыштыруу жана тактап коюу иретинде 2013-жылы 37 миллиард сом чогултулса, 300 жылдын 5 айында эле мамлекет казынасына салык түрүндө 60 миллиард 800 миллион сом түшкөндүгүн белгилейли. Бөлөкбай Шеримбеков, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Нарын.